Erteki bulup turan операциясына сиздерден bir дуа алалы деп астыңыздарга келип турабыз. Больницаларга барып, врачтарга көрүнүп, алар тараптан эч кандай уланма жардам лечениясын бере алышкан жок. Ошондон кийин үмүтүм үзүлдү. Эмне кылышымды билбей kulağım olsa sirde dağı sen benim özüm jenge söyleşip oturgum gelir. Men uşul Allah Taala'nın astında özümdü Allah'a tapşırıp ömrümdün ayağına çeyin. Den soğuğum toktogonça, жүрөгүм toktogonça şu elime hizmet kılıp ölsöm degen жақсы niyetim var. Açan kuman çok soğanlardı. Cırdanlardı beni hiç kaçan unutmayın. Bir kulak 2 milyon so'm turadi. Har biringizde 2 kulağınızlar ishlab o'tiradi. Ko'zni hurmat ekanlashdir. 10 milyon so'm tag'ib hozir topmashingiz mumkin bu ejegizni ko'zni. Medeniyetin Türkiye'ye girdi. Çalışmalarına bir yol var. Gelirse. O birinci sabah. Gelirse. O birinci sabah. O birinci. Sankt-Peterburg şahırları, mekendeşler, yerdeşler, ağalar, iceler, kardeşler. Bu yerde köylü, başta 90% Zulfiye Jekeres'ten ötkürde dağı biraz tıyın koşu, şu Zulfiye Jekeres'in başından başlap bayağı жүрегі oğrup Zulfiye Jekeres dağı bistey bolup ketsin dep көп kаттары жазсыңар эле туугандар. Мынакей Кудай таалам жакшылык күн кылып бүгүнкү күндө баардыгыбыз ошо жакшы күндө чогулуп турабыз. Баягы бирөөнүн байгызын ойлогон адам бул адам дүйнөдө жакшы адамдар туугандар. Сендей адамдар көп болсун, жакшы адамдар көп болсун, тынччылык болсун, аманчылык болсун. Мына ушундай дагы бир нерсе ескертип кете турган нерсе туугандар, Зульфия катындашыбыз понедельник күнү больницага жатат экен. Баягы жанына келип эле кайра учурашып, же бир кыйынчылык жаратуудун деле кереги жок. Мындай өзүңөрдүн жакшы тилегиңер болсо медиа аркылуу айтып койсоңор деле болот туугандар. Кооптонгонубуз эртең биринчи күнү bir toromез анализ болуп, же бир грип болуп калса, ушул кылган эмгектер артка калып калбасын да. Ошол туугандар, куш келипсиңер, аз болсо дагы, саз болсо дагы, баягы 20, 30, 50 адамдын тилеги бир болсо Кудай таалам сөзсүз кабыл кылат дейт. Жакшылык болсун, аманчылык болсун. Мен ушул ак ниет аманат коомунун жетекчиси ушул ишти баардыгын ушу бир адам өзүнүн мойнуна көтөрүп, ушул Санкт-Петербург шаарына Зульфияны алып келип,
Мен азыр эле угуп калдым. Карындаштары 19 күнү турмушка чыгып бир карындашы. Туугандар, ар кимиз эле кыла бербейбиз мындай нерсени. Ошолордун баардыгын таштап коюп, Зульфиянын ден соолугу деп мына ушундай Питерге конок болуп келип калды. Сыйлуу конок чакырып кой, келбей деди. Assalamu alaikum, hormatly Sankt-Peterburg şahryndagy жалпы мекендештер, жердештер, апалар, агалар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы, жакшы жүрөсүздарбы? Бүгүн биз сиздердин астыңыздарга биз жайда бул жакка келели деп жакшы ниет кылып элек, бирок ошол жай убагында келе албай калдык элек. Buyruq eкен, nasip eкен, азыр астыңыздарда турабыз. Bundan bir ay murda ошол Зульфия эжебизди азыр бүт коомчулук билип бүттү. Ошол эки көзү көрбөгөн, эки кулагы укпаган биз 7 жылдан бери ушул тармакта ушул кайрымдуулук иштердин үстүндө жүрүп экенбиз, бирок 7 жылдын ичинде мен мындай болгон аянычтуу тагдырдагы инсанды көрбөдүм эле. Биринчи жолу көрдүм. Ушунчалык жүрөгүмө жакын алдым. Ушул эжелдин ордуна өзүмдү коюп көрдүм да. 4 балдын ортосунда элестетип көрүңүздөр. Жалгыз эчтекени укпай, эчтекени көрбөй жашап келет. Таянар эч кимиси жок. Бир тууганы жок, ата-энеси жок, жакындары жок. Кудай буйруган экен, ушул Зульфия эжебиз менен тааныштырып, себепкер кылып, бизди ушул Зульфия эжебиздин астына Кудай жөнөткөн экен. Мына эч кимиси жок болсо дагы, бирок сиздерге ошогон жакшы инсандар, эл жакшылары бар үчүн мына астыңыздарга ушул жерге Санкт-Петербург шаарындагы аябай мыкты больницага келип турат. Бул дагы болсо бир Кудайдын буйругу. Аллах Тааланын ушул Зульфия эжеге берген сыноосунун аркасындагы бир мээрими, неаматы. Аллах Таалан бул ошол Зульфия эжебизге өтө оор аянычтуу сыноо берди. Бул сыноону ар бир инсан көтөрө ала бербейт. Чындыгында. Мисалы мен өзүм ушул кайрылуу биринчи түшкөндө мен эки көзүмдү жумуп, эки кулагымды жаап, болгону 5 минут чыдадым да. 5 минуттан ашык чыдай албадым. Бир-эки кадам басып да көрдүм. Эч кимдин башына ушундай оор тагдыр сыноо салбасын. Бирок кыргыз элинен айлансак аздык кылат. Bir neçe insanlardın deniz oluna sebepkar oluyor. Bir neçe insanlardın zarlap kakşap 20 yılda üylü olun degen, üygö жетпеген bir tuğandardın üylü oluşuna sebepkar oluyor. Elimizden aylansaq azdıq kılat. Özünde çok bolsa dağı, şu özgöler üçün Allah berip atkan rızkısı menen bölüşüp kelat. Çındığında Bul dagı bir elimizden ayköldügü, bereşendülügü, elimizden özgöçölügü, şundayda bir bizdin kırgız eli başka eken da kıyınçılık düşkönde bir-birini жерге таштабаган, şunday bir жылдыздай bulup жыйылган, bir өлкөрдөй bulup үйүлгөн, bir özgöçö калып экенбиz. Albatta, жалпыңыздарга чоң рахматымды айтам. Биздин бүгүнкү чогулуш жыйыныбыздын негизги максаты мен жогоруда кайра-кайра видеодон да айтып кетип атам элем. Негизги максаты, урматтуу мекендештер, биздин Акниет Аманат коомдук фондунун şu 5 жылда колдоп келген ушул Санкт-Петербург шаарындагы араңыздарда бир нече агалар, эжелер отурат. Мына ошол сиздерге жүзмө-жүз ыраазычылыгыбызды билдирип айтсак, бул сапар жайда башталган. Буйрук экен бүгүн келип турабыз. Анан экинчиден ушул Зульфия эжебиздин эртеңки боло турган операциясына сиздерден бир дуалыл деп астыңыздарга келип турабыз. Мен күтпөгөн шунчалык көп инсандар болгондо да бүгүн дем алыш күнгө коюлду эле бул иш-чара.
Көпчүлүk элгилеп деп күттүм элем. Албетте Керим агабыз айткандай, адамдын негизги максаты көптө эмес, жүрөктөгү ниетке жараша бардыгы. Мына ушул сиздердин дуаңыздарды да Аллах Таала кабыл кылган болсо, иншалла эжебиз эртең операция ийгиликтүү чыкса, жакшы болуп кетсе, эки көз көрбөсө дагы эки кулак угуп, сиздер менен биз менен сүйлөшүп Кыргызстанга алып кетсек деген ушундай бир өтө чоң кыялыбыз бар. Ушул кыялдарга Кудайым жеткирсин. Сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Биздин Акниет Аманат коомдук фондунун атынан, жеке өзүмдүн атыман жана ушул Зулфия эженин атынан сиздерге терең ыраазычылыгымды билдиребиз. Зулфия эженин күндөгү болуп аткан сиздерге ыраазычылык сөздөрүн мен айтып бүтө албайм чын жагында. Көзүнө жаш алып, мени дагы ушунча адам сыйлайт экен, урматтайт экен. Кантип эле мен ушинтип операцияга келип калдым, эртең чын эле угуп каламбы мендер деп ушундай суроолоручу. Урматтуу бекендаштар, көзүнө жаш алдырат да. Чын. Жалгыз баласы бар. Мына ошол баласынын үнүн укканы Кудайым жеткирсинчи, Алла Таала ошону насип кылсын иншалла. Мына апасы бул жашоодон кайтыш болуп кеткен. Биз азыр апасына ушул жерден артык эле Куран окуп койсок жакшы болот эле. Мындай түштөрүнө дагы жаман нерселер кирип атат экен. Сураныч ушул иш-чаранын башын өтүп кеткен биздин маркумдарга, абаларга, аталарга, апаларга арнап Куран окуп, андан кийинки иш-чарабызды уланта берсек, анан урматтуу бекендаштар, биздин фондко Зулфия эжебизге тиешелүү же жекебизге тиешелүү суроолоруңуздар болсо, эч кандай тартынбай бериңиздер. Мындай Кыргызстанда отургандай отуралы. Анан урматтуу бекендаштар, сиздерге биз эмнени ала келдик? Сиздерге биз Кыргызстандагы сагынычтуу өзгөчө саламды ала келдик, урматтуу бекендаштар. Буйруса, сиздердин көзүңүздөрдөгү кусалык болгон, сагыныч болгон саламыңыздарды биз эми Кыргызстанга ала кетели. Негизгиси алтын башыңыздар аман болсун. Урматтуу мекендаштар, биздин да ушул жумушка түшүүбүзгө негизги себепкер ушул мигранттык жашоо. Сиздерге окшоп, сиздердин араңыздардай болуп кызматтап жүрүп ушул иш башталды. Буйрук экен, ушунча иштерге Алла Таала себепкер кылды. Бул дагы буйрук, насип. Баарыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар, ынтымак болуңуздар, биримдик болуңуздар. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөсүздөр. Бири-бириңиздерге дайыма мээримдүү болуңуздар. Кайдыга карап басып кетпеңиздер. Кыйналганыңыздарды сөзсүз көптөшүп жардам бериңиздер. Буйруса мен бул Санкт-Петербург шаарындагы элдин ынтымагына ушунчалык ыраазы болуп атам. Элдин ынтымагы өтө башкача экен. Мына бизди ушул аэропорттон тосуп алгандан тарта ушул күнгө чейин кызмат кылган агаларыбыз болуп атат. Күн санап, мисалы бизди бир жерге чакырат, алып барганда башка инсан, кайра таштаганда башка инсан, соокту талашып кызмат кылып аткан агаларыбызды көрүп атабыз. Аллах разы болсун. Биздин фонддон Зулфия эжебизден кайтпаган болсо, Аллах Тааладан кайткан болсун сиздерге. Тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Мына ушул жерде ушул уюштуруу тобунун жетекчиси Керим ага, сизге рахмат. Керим агабыз алгач бизге кайрылган. Ушул инициативаны көтөрүп, баса белгилеп кетейин, Санкт-Петербург шаарынан Зулфия эжебизге жалпысынан 200 000 рубльдан ашык жардам жөнөтүлдү. Bir жөнөткөндө 100 000, bir жөнөткөндө 120 000 рубльга жакын Керим агабыз өз колу менен бизден ушул Зулфия эжебиздин операциясына деп жөнөттү. Ал да болсо сиздердин аманатыңыздар дарегине барып түштү. Буйруса эртең операцияга иштетилет, Кудай кааласа. Андан сырткары мына ушул сиздер менен биздерди жолуктуруу үчүн ушул жерге шарт мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Мына кече больницада 3 күн 4 күн катар жүрдүк. Мына ушул больницада өзүнүн башынан өткөн катары уланбай экөөбүз турат.
3 gün çındığında koşa olduk. Öte çoğu üylösü menen kızmat kıldı. Ar birinizlerden jasap atkan kızmatыңızların bardyk жүрөгүздө. Allah taala bizdi dagы sizlerge kızmat kılууну nasip etken bolsun inşallah. Daim biz sizlerden kızmatыңыздардабыз. Rahmat çoğun. Anda Kur'an okup koyulgay. Elhamdülillahi Rabbil alemin Rahmanirrahim Malike yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdina sıratal mustaqîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlîn Kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min şerril vesvesil hannas الذي يسفي صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين وقوعا Doktor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem canaları, sahabalar barça şu Allah kanjayıp turgan, şu yerde oturan moğol musulman bir tuğanlarısın ötüp ketken tuğan urtları atajur Tahajjud ata enesi bir tuğanдар olsa oşularga jana aşıların arasında ötüp ketken Abli kızı Böbü Sara enebizге bağışlasın. Çapkan jerleri jaylı olsun, toprağı torkul olsun, çıkkan jerleri beyiş olsun. Bilip bilbey kılgan günölerini Allah Taala'nın özü geçir gözleri alsın. Şunday ele oşu qarındaşыбыздын ertenki operatsiyasına Allah Taala'nın özü yardım berip esin aman oğu sezimleri işlep Allah'ım öz şifasını versin. Allah'ım sen büyüksün, sen bardık bere turgan sensin Allah'ım. Şu kızga da Allah'ım oğul sezimin Allah'ım özün ver. Rabbana etina fi dünya hasenat ve fil ahiret hasenat ve qina azaban. Bayağı ofitsialny merepриятиemiz bayağı Kırgızstandagıday эле bedel ayткандай. Анан Зульфия Кудайберди эртең кулак укса ушул видеолордун баардыгын катарынан көрөт. Анан ушул жерге мүмкүн бирөөнүн калуу тилеги бардыр. Дагы бирөө бир жакшы сөздөрүн айтам десе, эркин микрофон. Коркпой кел, баягы өзүңөрдүн жакшы сөзүңөрдү айта бергиле. Ким айтат? Могу столдон айтат окшойт ошо, экинчи столдон. Gelgiler. Geliniz. Şu Sankt Peterburg şahrında apa zorlar aybay, sonunday apam canında olsaçı. Biz çoğun sağınışta apan sağına jaman, birimiz apa olsa sağınıp ölçürüz. Geliniz, sizge dağı rahmat, şunday ağız çoldu, Tayland'da bizge geçerizge törüzді көріп қошып біргеніз келіңіз. Birinçiden alıştı dolu uşun kızımız geldi. Allah'ım daima ne dilekten öyle maksatlara kabul olsun. Şu operasiyası Allah'ım özü jеңилдигине bersin. Жақсылықтардың üstünde жүрсün. Tilegen balası uşun apasının жақсылықтарында жүрüp toylordu kılıp gelin alsın, gözün görmese de balam aytkanday kulak uğup kalsa uşul kыздын şiltosuna kelgen uşul жердин иште жүргөн балдарын кыздарын куш келипсиңер. Ушул кызга кылган дуаңар өзү Аллахым шифасын берсин. Операциясы эртеге жеңилдик менен жаркыратып күлүп жайнап балаканын дуа кылгандардын баардык шифалары ушу кызга тийсин. Рахмат оğlum. Sen дагы ушул жерде жакшылыктардын үстүндө жүрөсүң, окуп турам. Дайым эле ушул кичине эмес болсо сенен сурайбыз. Ушуларга алым жетип ушинтип атсың. Сен дагы жакшылыктардын үстүндө жүр. Келин ал, кыз бер. Дайым эле ушул дуалардын үстүндө жүрөр оğlum. Мына уулум дагы арыды оштон келиптир. Ушул кыздын аркасынан жүгүрүп жүрөсүң. Сага дагы жакшылык балам. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрө бергин. Тууган уруң, эли журтуң менен тынч бол. Өмүрүң узун болсун. Дайым эле ушул өрүктөй мөмөлөп, тооктой чөжөлөп, эч жамандык көрбөй, жакшылыктын үстүндө тойлор
жолдордо жүргөн. Ушул кызыбызга кылган дуаларыбыздын баардыгы кабыл болсун туугандар. Амин. Аллахым, эмне тилеген тилектерин берсин. Көпчүлүктүн көлдүн катарында көп менен бүтөт, көл менен бүтөт. Ушул кызымдын эртеге тилеп аткан операциясы жакшылыктарда болсун. Амин. Amin. Aytkanınız kesin. Ayoy son söyletkesi. Anam tuğanlar bayağı men Zülfiye'ye akça tuttu olganda birinci biz sevgili adamız da men öz akçаны жакшы көрбөйм бул жашоодо бирок Зульфияга акчага туруп атканда 100 сом түшөт, 50 сом түшөт. Эми мендеги кубанычты мен айтып жеткизип коеюн да. 100 000 топтолса деп аябай ушундай тилек кылдым эле Кудайым буйрса мына ушундай 200 000ден ашык топтолду. Бул силердин гана чоң эмгегиңер менен топтолду. Анан жана улан досум менен сүйлөшүп калсам, улан дос башынан баштап медерлер келгенден баштап жандап жүрөт. Булардын жанында жүрүп мен өзүм менде проблема деле жок экен деп атпайбы. Мен аябай бактылуу адам экенмин. Бул өзү ремонт кылып анча бир аз кыйынчылыкта жүрөт. Бул жашоодо өзү биз аябай бактылуу жашоодо жашайбыз туугандар. Ушул жашообузга ыраазы болсок, буйрса бул жердеги адамдар мен силерге аябай терең ыраазымын. Аман болуп тынч болгонун, Зульфиянын өзүнүн атайын калуу тилектери бар экен туугандар. Келгиле. Ушул минуттар үчүн, секундтар үчүн чогулуп туугандар келиңиздер. Зульфия өзүнүн калоолорун айткан. Саламатсыңарбы? Менин атым Зульфия. Жашым 35-те биринчи топтундагы көз боюнча азиз болом. Көп жылдан бери кулагым укпай калды. Ошо курбуларым менен Кыргызстанда болгон больницаларга барып, врачтарга көрүнүп, алар тараптан эч кандай кулагыма жардам лечениясын бере алышкан жок. Болгону чечимдерин айтышты, келечекте что бул ката ожидает дешип, эч кандай үмүт жок. Ошондон кийин үмүтүм үзүлдү. Эмне кылышымды билбей, ошондо жакын курбум кохлеарный имплант тууралуу айтып калды. Ага чейин имплант тууралуу угам, бирок менин кулак оорусуна ошол имплант жардам берер же бербейби, андай маалыматым жок болчу. Айда курбум өзү жеке интернет аркылуу маалыматтарды караштырып, ошол врачтар менен байланышып, мага жакшы сүйүнчүсүн айтты. Ошол имплант, кохлеардык имплант жардам берет экен деп. Анан экинчи маселеси ошол каражат жагынан болду. Операция абдан кымбат экен. Кимге кайрылышты биз билбей, аягында ошол Айда Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медер Мусаевич менен өзү жеке байланышып, менен акыбалымды айтып, түшүндүрүп, Медер мырза, мен тагдырымды уккандан кийин ошо шашып келди. Мага мен менен жолугушуп, Зульфия эже жардамымды берем деп, азыр ошо сөзүнө туруп келди. Андан да көп нерсе кылып жатат мага.
Ошо биринчи видео кайраңга чыккандан кийин YouTube аркылуу кыргыз элин дароо эле каражат чогултуп башташты. Ошо айда аркылуу билип жаттым. Күндө телефон чалышып, акыбалымды сурашып, мага болгон кабыл тилектерин айтышып. Үмүт беришип, бардыгы жакшы болот, биз жардам беребиз, биз чогулубуз деп. Ошо кыргыз элине терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Менин тагдырыма кайдагер карабайт, колуңарды сунуп, тез аралыктын ичинде каражат чогултуп бергениңер үчүн эч качан кулган жакшылыгыңарды, жардамыңарды мен эч качан унутпойм. Аллахтын жардамы эмес, силердин жардамыңар менен буйруса кулаган болот деп ишенем. Андан тышкары дагы терең ыраазычылыгымды улан байке Нурия эжелерге, Нурия эже силерге чоң ыраазычылыгымды айтып кетмекчи элем. Бияктан ушул больница менен байланыштырып, врачтар менен жолугуштуруп, ошо жаныбызда жүрдүңөр, жардам берип, моралдык поддержкаңар үчүн чоң рахмат. Врачтар буйруса, бул понедельник күнү операция болот деп мен азыр абдан эле толкунданып жатам. Ушул күн келди деп анан силерден да чоң сураныч, мүмкүн болсо ошол дуа кылып турсаңар, операция ийгиликтүү өтүп кетсин. Буйруса кулагым укса силерди дагы угуп, силер менен өзүм жеке сүйлөшүп отургум келет. Ошо чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун силерге. Зульфия ар бир интервьюсунда ушундай ыйлайт да, бул көзү көрүп, кулагы укпаса бизден көп иштер жасамак деп ойлойм да, көп адамдарга себепчи болупчу. Анан Медердин бир сөзү бар, башында чыккандачы, мен Зульфия эжекемди Кудайым буйрса операция элемес, кийинки тагдырына дагы кайдыгер карабайм деп Медерге ошол сөзүнө терең ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман Медер азаматсың, сен эле эмес, Зульфия ар бирибиздин карындашыбыз, ар бирибиздин эжебиз болуп калды. Кудайым буйрса баласын алып болганда Питерге атайын кат жазасың Медер. Кат жазасың, биз өзүбүздүн кошумчабызды берип, өкүлүбүздү жөнөтүп, Кудайым буйрса туугандар. Ушу тойлордо, жакшылыктарда катташканга Кудайым насип этсин. Анан биринчи суроону мен Медерден өзүнөн сурайын деп, анан жана кайра моюма кетип. Биринчи түрткү эмне болуп, кандай болуп ушул мондай коом кийинирээк түзүлдү, Акнига Даманаттын коомучу уюм. Анан биринчи жардам кандай болду эле, эмне болуп бул немеге келип калды, ушул жөнүндө бир аз маалымат берип койсоң аябай жакшы болот эле. Анан суроолор даярдап турабыз туугандар. Ачык баарыбыз мындай үйдө отургандай эле Медерге ачык суроолорду берип, Кудайым буйрса Акниет аманаттык
Fondu bizdin Peter'de dağı kızmat kılat degen çoğun ümittir bunlar. Biz жақсы son суроо бердиңиz. Бардыгы ниетке багыттуу. Ниетиң кандай болсо, ошол ниетиңе жараша кулай берет. Будан 5 жыл мурда Москвада эмгектенип жүрүп, 2013-жылы Москвага келген элек. 2012-13 университетте бүтүп, ал жакта 1 жылда иштеп, анан келип калдык. Москвада чындыгында ошол учурларда кыйынчылык уже жеңилдей баштаган учуруна илештим мен. Мен жалгыз эле келдим. Азыр көпчүлүк бир туугандар чакырат, тууган урук чакырат, жакындар чакырат, дос чаар дегендейчи. Мен жалгыз эле келдим, тааныштар бар эле, бирок аларга деле кайрылбай эле келдим. Анан кызмат башталды, иш башталды. Иш иштеп калып, кыскасы ушул Москванын кыйынчылык жашоосун көрүп жүргөн учурда 12 саат мына азыр мен алдыңыздарда кандай турсам, 12 саат ушундай жерде иштейт элем, бутка турат элем. 12 саат бутта туруп, анан таң камал 6-7де жумуштан барып эле интернетти ачсаң эле Кыргызстанда кыйналган, ушундай Зулфия эжебизге окшогон көптөгөн апаларыбызды көрөт элек. Эртең менен кыйналып чарчап келесиң, бирок ошолорду көрүп, эс алып уктап калат элем. Бирок ошол учурда ниет кылат элек. Ушу менин айлыгым кичинекей болгон айлыгым. Ушул канча адамдын муктаждыгына жарайт экен, эгерде жарап калса, болгон айлыгымдын баардыгын чачып, ушундай бир апалардын дуасына бар элем деп. Ошол убакта мен жанагы көз азиз Абдымалик Шерматов айрылып албадым. Ошол эжебизди көрчү элем. Дагы ысык көлдөн 100дөн өткөн бир апабыз бар эле, Рахия деген болуш керек, Баткенден дагы. Ошолорду интернеттен көрүп жүрүп элем. Ушундай ниет болду Кермеге. Анан жаштын тилегин берет деген ушу экен. Ошондой ниетибизге Кудайым жеткирди. Москвада инициатива көтөрүп, айлыбызда, өзүбүздүн айлыбызда бир үйдө өтөр, мүмкүнчүлүгү чектелгендер чектелип, ошолорго 10 жылдан ашуун үйсүз жашап келген экен. Ошолорго кантип үй баштасак, агалардын астына, мына сиздердин астыңыздарга баргандай эле агалардын астына барып жерлештеп демилге көтөрүп атабыз, кандай кылсак болот, колдойсуздарбы ушул эгер иш башталып калса деп, алардын жообун күткөндөн кийин иш башталды. Дагы бир нерсени айтайын, фундаментине ошол элдин астында өзүнчө эле баягындай чоң сүйлөп алдым. Фундаментине жетчү материалдын баардыгын мен каржылап берем деп алдым. Колумдан келишинче аманатты котордум. Бул жетпей калса эмне болот экен, кантип каяктан табам деп кыжалаттым. 3 күндөн кийин атаман кабар келди, фундамент уже бүттү депчи. Мынакей, ниетке жараша да. 3 күндөй мен дагы канча салышым керек, канча табып которушум керек, фундаментти бүтүрүш үчүн деп атсам, баягы материал жетип, айылдагы ашар жолу менен фундамент бүтүп калыптыр. Ошентип эле ура айылдын элинин ынтымагы менен баягы үй баштап кетти. Августка жетелек, июль айы мен августта бардым 2017 күздө. Анан эле баягы ишке өзүбүз кошуп киришип, 2 айда толугу менен бүтүп тапшырдык. Фонд жок. Элге кызмат кылып жүрөбүз, алыбыздан жетишинче продукты таркатып, көмүр таркаттык, наркотик таркатып, анан эле 2018-жылы көз азиз Асылбек каарынан тааныйсыздар. Азыр биздин эң жакын досубуз. Ошол Асылбек каар менен чоң атабыз жакында кайтып кетти. Ушул чоң атабыз экөөнү бир күндө көрүп, 5-март күнү коомчулук менен бөлүшкөнбүз. Ага чейин ушу майда жүздө кичине иштер болуп жүргөн. Ошондо алардын жумушуна толук киришип, мына ушулардын дагы үйлүү болушуна, Асылбектин баласы Табарак 3 жыл операция болуусуна Алла Таала бизди себепкер кылды. Бул мен эмнени айтар элем? Урматтуу мекендештер, урматтуу жерлештер, баардыгы ниетке баглуу. Аллах Тааладан биз өзүбүз үчүн гана суранганды токтотушубуз керек. Биринчи өзгө үчүн суранышыбыз керек. Аллах Таала айтат го, сурагыла, мен берем дейт. Анан биз көпчүлүк элибиз өзүбүз үчүн, мисалы жөнөкөй машинасын чоң машина кылуу үчүн, 1 кабаттуу үйүн 2 кабат кылуу үчүн, кичинекей бизнесин чоң бизнеске айландыруу үчүн Кудайдан сурашат. Өзгө үчүн суранганды токтотуп коюшкан, унутуп калышкан.
Мына ошол эжелерибиздин ден соолугу эсте жок мындай айтканда. Чындыгында анан ошентип 2018-жылы фонд түтөлдү, ошентип фонд менен фондду дагы эмнеге ачтык? Биз көп жерлерге ушинтип барып, бейтаптар менен барып калат элек, анан барсак, сен кимсиң, каяктан келдиң, эмне кызмат, эмне боюнча. Анан ошо юридический болуш үчүн документальный фонд түзүп, анан ошонун негизги иш башталды, урматтуу мекендештер. 2018-жылы август айында биз Акниет аманат коомдук фондунун күбөлүгүн алдык. Бул фонддун дагы аты өзүбүздүн идеябыз. Себеби сиздерге окшогон элдин ак ниети менен жиберилип аткан аманаттар дарегине так, даана, эч бир кыйтыксыз түз жетип турса экен деп ушундай фонд түптөп алдым. Мына быйыл азыр 2022 кирип келатат. 3,5 жыл болду фонддун ачылганына. Мына азыр астыңыздарда жетелеп жүргөн эжекебиз 42-чи бейтабыбыз. Жакында бул жолго чыгаардын алдында 20-үй бүлөгү ачкычты тапшырдык. 3,5 жылда ушул иштерге Аллах Таала себепкер кылды. Өзүбүзгө эришебейбиз. Туура биз себепкербиз. Көпүрөбүз. Буну баары биз кылган жокпуз. Мына сиздер кылып атасыздар. Бирок ошол сиздердин ишенимиңиздерди актаганы толук түрдө аракет жасап атабыз. Кээ бир аалымдар айтат, бетер сен мына моундай муктаждар менен ушундай инсандардын ортосунда эле көпүрө эмес, сен бул жашоо убактылуу конок жашоо менен чыныгы акыреттик жашоонун ортосунда көпүрө болдуң. Ушул көпүрө дайым бүтүн таза ак ниет менен кызмат кылсын деп ушундай дубасын берип келишет. Баарыңыздарды мен чакырар элем, урматтуу мекендештер. Чындыгында ушундай иштерди көп жасайын. Кыргызстанда мына эжебиз көрдүңүздөр, мен көрбөптүрмүн. Биринчи барганда ушунчалык өзүмдү карман албай, үйүмө келип дагы деле карман албай ыйладым. Ушунча кызмат кылып жүрбүз, эмне үчүн биз ушул эжени көрө албадык депчи. Мындай болгон канчалаган бир туугандарыбыз бар. Көптү көрсө көл болот, урматтуу мекендештер. Биз Кыргызстанда жердин астында турган алтынды, кен байлыкты, сууну, мөңгүн эле аңдып отурабыз. Кетип атат Кыргызстандан депчи. Андан дагы эң кымбат болгон Кыргызстандан Аллах Тааладан берип аткан сооптор башка жака кетип атат. Арабтар, түрктөр, башкалар Кыргызстанда көптөгөн соопторду алып койду. Эмне үчүн биз кылсак болбойт, урматтуу Кыргыздын уулдары? Биз жасасак болот. Биз ынтымак болсокчу, биз көп иштер жасасак болот. Мына жакында 12,5 миллион сомдук комплекс тапшырдык. Мына кече эле айтып отурдум, бир апабыз менен сүйлөшүп отурдук. 100 000 сом акча менен 12,5 миллион сомдук проектти 8 үй бүлөк үй баштаган экенбиз. Чөнтөгүбүздө эчтекебиз жок, 150 000 сом акчабыз бар. Кудайым баштасаң, ошо Кудайдын буйругу менен башталды да, коркпой ишти алдыга алып кете берсең, бирок жеке кызыкчылык болбош керек да. Бир гана Аллах үчүн болуш керек. Алла Таалам кандайдыр бир себептер менен ишиңди алдыга жылдырып экен. Жакшы инсандарды себепкер кылат экен. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен силерге айтар элем. Кудайым, мени дагы ушундай муктаждардын муктаждыгына себепкер кыла көрчү. Мени дагы бирөөнүн үйүнүн бүтүшүнө жок дегенде бир кирпич койгону себепкер кылчы. Мени дагы ушундай көзайсыздерди бир кадам жетелеп койгону себепкер кылчы деп ниет кылсак, мына ошол ниеттерге жеткирет Кудайым. Анан урматтуу мекендештер, бул күндөр өтө берет. Биз бул ишти кылсак, кылбасак да өтө берет. Мисалы да, биз алдай иштерге жардам берип койсок, чөнтөгүбүз өскөрүп кетпейт, же бербей койсок, биздин ишибиз алдыга жылып кетпейт. Наоборот, урматтуу мекендештер, тескерисинче. Биз ушундай иштерди жасаганыбыз үчүн Аллах Таала бизге эсепсиз кайтарып атат. Анан кээ биринде түшүнүк болуш мүмкүн да, гана Аллах Тааладан мага эмне берип атат, кантип? Садака берсең, 1000 эселеп кайтат. Мага кайтып айтат го, акчалай кайтып айтат го деп дагы, мисалы өзүбүзгө суроо салышыбыз мүмкүн. Аллах Тааладан кайтып аткандыгы мына биз урматтуу мекендешим, аман эсен жүргөндүбүз. 2 миллион сом акчаны көтөрүп келдик азыр. Мына эженин кулагын угузуп алсак деп. Бирок ошол дагы кыжалатчылык. Бир кулак 2 миллион сом турат экен. Ар бириңиздерди 2 кулагыңыздар иштеп атат. Көздү, урматтуу мекендештер,
10 миллион сом таап да азыр таппашыбыз мүмкүн бул эжебиздин көзүн. Эң негизгиси урматтуу мекендештер, ден соолугуңуздарды барктап кадырлай жүрүңүздөр. Бизде ушул мүмкүнчүлүк бар. Башкаларда жок мүмкүнчүлүк, бизде бар. Ошондуктан негизгиси өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп, мүмкүнчүлүгүбүзгө шүгүр кылып, Аллах Тааланын берип аткан неаматына bir канаат кылып жашайлы дейт элем. Мына ушундай Керим аке биздин айта берсе сөз көп, чындыгында жүрөгүбүздө көп нерсени сиздер менен бөлүшүңүз керек. Бул убакыт баардык нерсе. İşimizin başlanışı ушундай болгон. Негизгиси баарыбыз да тирликте жүрөбүз, бала чака деп жүрөбүз. Туура. Тирликти да токтотпой турубуз. Көбүс сурайт да, эмне кызыкчылык бар, эмне пайда бар дейт да. Мен бул кызыкчылыкты айтсам, көп ишенбейт. Мисалы. Бул биздин жасалып аткан ишибиз, урматтуу мекендештер. Кумар ойногон кумарчы балдар бар. Банкоматка кирмейинче буту жерге тийбей калат, мисалычы. Туурабы, ушундайларды көргөнсүздөрбү? Тынбай калат. Ошондой эле болуп калат экенсиз. Элдин дубасын алмайынча жаның тынбай калат. Бул элдин дубасы урматтуу мекендештер. Магазинде башкада таппайсың, сатып албайсың. Мына бүгүн эжекебиз ыйлап кайрылып атабы? Эртең Кудай кааласа жакшы болуп кетсе, ошол сүйүнүч көз жаштары менен кайра дуа берип турсачы, ой, ал бакытты, мен сөз менен айтып жеткире албайм сиздерге. Чын. Билбейм, мен үчүн бул өтө өзгөчө бакыт. Мен ушул Алла Тааланын астында өзүмдү Аллахка тапшырып, өмүрүмдүн аягына чейин ден соолугум токтогончо, жүрөгүм токтогончо ушу элиме кызмат кылып өтсөм деген жакшы ниетим бар. Жаштарга жакшы үлгү ийиз калтырсам деген ниетим бар. Жаштар мына ушул жумушту колдон алып көп жасаса экен деген ниеттерибиз бар. Кудай кааласа баары ниетке баалык. Ошол күндөр дагы алыс эмес. Жакында сооп издеп таппай калабыз Кыргызстандан, Кудай кааласа. Берейин десең муктаж жок. Бир иш жасайын десең муктаждыкты көрбөй калган учур керек. Андыктан урматтуу мекендештер, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Бул да буйрук, мына Санкт-Петербург шаарына биз келип калдык, кызмат кылып атышат, Аллах разы болсун. Анан дагы сөзүм көбөйүп кетти, Керим аке. Бул эжебизге берип аткан сыноонучу, урматтуу мекендештер. Бир эле бул эжебизге сыноо берип атат деп кабыл албашыбыз керек да. Эжекебизди тааныган билген жакындарына, туугандарына, мына бир көрүп кеткен бизге, сиздерге баардыгыбызга Аллах Таала ушул сыноону берип койду, эжебиздин сыноосуна кошуп. Кантип? Себеби Аллах Тааланын берип аткан ырыскысы менен ушундай инсандар менен бөлүшө алар экен. Эрки жетер экен деп Аллах Таала ушул сыноону берип койду. Мисалы биздин колубуздан ушул иш келет экен, биз тетири басып кетип калсак, туура эмес болуп калар. Мына сиздер ушул эжебиздин бир эле кайрылуусунун арткасында операциясына жетерлик толук аманатты чогултуп бердиңиздер. Чындыгында ыраазылыгыбыз өтө чексиз. Ыраазычылык иншалла сиздерге Алладан болсун. Биринчиден рахмат дагы жолу. Дагы суроолор барбы тоорда? Кимде суроолор? Кол көтөрөбүз келгилер. Анан медердин Саламатсыздар, туугандар, ишиңиздар, кыргыздар, мусулмандар. Мен аябай медер сага сен сүйлөп аткан сөздөрдүн ар бир нерсесинде неме бар да, маани бар да. Не деп сүйлөрүмдү да билбей өзүм жооп койдум. Рахмат сага. Sen uşu Kırgız eli menен sıyıktan жүрө, biz da senin menен sıyıktanabız. Sıyıktanabız, sıyılık seniki. Ошо сыйлыктан sen элдердин баарына мүмкүнчүлүгү жоктого чачып жүрө алдың. Sen мындай жакшы ата эненин баласысың да, жакшы тарбиядан сугарылган жердин баласы экенин көрүп жүрөм. Sen бүтүн эле нерсе эмес, sen жанагы Асылбектин апасы менен өзүңдү алып чыгып 8-мартада чыгып атпайсың. Сенин программаларыңды мен калтырбай көрөм да.
ошондо да ушундай сага ыраазы болгонду алдым. Эми иш кылса семьяң тынч болсун, ата-энең тынч болсун, мындай ишти эч ким биздин башыбызга салбасын. Бул Зульфияны биринчи күнү көргөндө мен аябай ыйладым да, бирок азыр ал ыйлаганымды элестете албайм да. Анан бул кызым чуркап келип, "Эмне болду мама?" десе, мынаны көрсөң деп буга да көрсөтүп атам да. Анан ошондон ыйлап анан түнү менен уктабай эле жумушка кеттим. Анан жумушка барып алып, сен айткандай мен дагы мындай жумушка эмеге кирип чечинип ошол жерден анан туруп алып, көзүмдү мынтип байлап алып, мынтип басып көрдүм, бияка басып көрдүм. Ушундай кыйналдым да. Ай деп анан кийин таанығандардын баарын айтып атам, бияка айтып атам, бияка айтып атам. Анан кийин эле бул Керимдин немеси чыгып калды. Анан силер жана сумманы айтып калдыңдарбы? Мынанча сумма экен деп бул подружкалар болуп айтканда мен бул акча эми кандай чогулат экен? Кандай чогулат экен деп мен да ойлондум да. Анан мен уже күндөн күнгө эле угуп атсам эле уже мындай болуп атат дейт, бияктан Керим акча салып атат дейт. Керимди биз аябай жакшы билебиз. Рахмат алтын, сен да семьяң тынч болсун. Анан мына талап түздө мына асты 20 жыл мына ушул жакта иштеп жүрөбүз да, чынындачы. Кыйынчылыктар болду, ал болду, бул болду. Иш кылса мына жерде жүргөндүн баары ушу жан жүрөп иштеп жүрөт. Бала чакаларын таштап жүрөт, ал бул. Иш кылса баарыңардын тапкандарыңарга Кудай береке берсин. Алыста жүргөн ата-энелериңер тынч болсун. Керим сага дагы. Бирдеке болсо эле ушуну неме тутабыз бизчи. Анан кийин мынантип Бишкектин атынан коюп, мындай неме ачып койду. Той сойлорубуздун баарын ушул жерге өткөзүп жыргап эле калдык. Кыргызстандагыдай болду эле. Анан эми Кудай буйруп, силердин эртеңки күнгү ишиңер жакшы илгери өтүп медер. Ишеничиң акталып, ушул кызыбыздын кулагы угуп, жакшы немелер болуп калса, силер дагы жанагы врачтардын айтышы боюнча 1 айдан ашыгыраак жүрүп каласыңар да. Анан лично ушул жерден айтып коеюнчу, ушул кыз ошол жактан кулагын операция чыгарып чыкса, ушул кыздын кулагына мен бир подарка даярдап өзүмдүн колума тапшырам. Ушуну ойлоп кеттим. Анан Керим сага да рахмат. Ушул жерге бүгүнкү күнүңөрдү арнап келген кыргыздар баарыңыздарга рахмат алтын. Анан мына дос кызына дагы ушунчалык рахмат айтам. Анан буга да өзүнчө подаркабызды даярдап коебуз. Ушул кызга да рахмат. Деп атканда дагы бир жолугушуу жасап каларбыз, балдар. Анан Керим аркылуу сен менен эле телефонуңду жаныңдырмай звонок этебиз биз деди сага. Сени передачаңды аябай жакшы көрөбүз. Анан келем дегенде дали болуп аткан, анан көптөрү жумуш болуп калат. Анан Керим мына жак эми жакшы эле бизге, бирок сендерден алысыраак болуп эле кандай барабыз, анан кантип барабыз деп сурагандар да. Сага мен чексиз рахмат. Алтыным да жакшы эми. Аз мен сөзім туғандар мындай да, жана Медердин сөзүнө сөз кошуп коеюн дедим эле. Кээде менден сурап калат да, сен каяктан кроссовка алдың, каяктан кофе алдың депчи. Кээ бир адамга түшүнүксүз да, бунун баарын Кудай таалам берет да, мен даяр болуп жүрөм да, бул кофени кимдер гана иштетпеген, кептерканада ачылат, жабылат. Мен эртеңки күнү да базып жүрүшүм керек депчи. Баардыгын бере турган Кудай таалам да, ошону мындай адам жүрөгүмө мен бир досум сурап калды, ушундай каяктан депчи. Мен айттым ушундай анча-мынча жардам бериш керек, көңүлүм ачык болуш керек деп. Анан 2-3 айдан кийин айтат да, мен почти 30 000 сомдой акча короттум, мага келген деле жокку депчи. Адам Медер айткандай баягы бир кыпындай бир ой болсо, жаман ой болсо, мен 30 000 берсем мага 70 000 кайра Кудай таалам берет деп, ал жаратканды иш алдай албайбыз да туугандар. Ошон үчүн азыр бир эжекем бар экен, ошол сөзүн айтсын, анан мамлекеге берейин. Ассаламу алейкум. Ушул жерде жаткандар баарыңар куш келиңер. Бүгүн ушул сиңдириси баарыбызды башыбыз чоң Медер, мен сага аябай бүгүн атайын келдим да. Медер, сен передачаң мен дагы ушу сен качан баштасаң ошондон бери көздү көрүп келем да. Сен ушунча
ушунчалык чоң иштерди жасап келатасың. Эч буга чейин эч кимди көрбөгөмүн мындай чоң иш кылганын. Ушунчалык мына бүгүн насип кылып сен өзүңдү мына көрүп отурганым ушунчалык кубанычтамын. Аллага ыраазымын. Мына жолуктурганына. Анан ушунчалык Кудайдан тилейм баардыгыбыз эле ушу эр жигит кыргыздын эр азаматтары кыздары деле өзүбүз деле баардыгы ушу сооп иш кылганды баарыбызга насип кылсын илебиз. Кудай кааласа ушунчалык тилейбиз небере балдарыбыз дагы сендей болсун деп Кудайдан Алладан тилейм. Баардык тууган урттарыбыз бир туугандары сендей болсун. Кудай кааласа ушу элдин дуасы баары жетет, тиет. Кудай кааласа бул сиңдибиз дагы операциясы жакшы өтүп, насип болсо Кудай кааласа дагы сүйүнчүлүктүү күндөрдө дагы баардык кыргыз эли баары сүйүнөт. Мына көргөндө баары ыйлады. Насип болсо Кудай кааласа мына уркун баары сүйүнчүлүгүнө дагы баары күбө болобуз. Биз Алладан сурайбыз, дуа кылабыз, ишенебиз. Баары жакшы болот. Мен де сага өтө эле чоң ыраазычылыгымды айтмакмын. Сени көп жакшы иштериңди көрөмүн. Ушунчалык жүзүң жары, жакшы баласың. Илайым багыңды берсин, ден соолугун берсин. Элдин кызматында жүрө бер дайыма. Эч качан жамандык көрбө. Соопчулук иштерди кылып эле, сооктун тургуну, соокту алып эле жүрө бер. Кудай кааласа насип болсо, Кудай кааласа ушу жерде бир ай болсоңор биз дагы кайрылышып келип турабыз. Бир туугандар баарыбыз көппүз бул жерде. Эч качан болбогула силер. Аллах баарыбызды колдоп, Кудай кааласа бул сиңдибиз дагы эч баардыгына жетишип болуп жетип, ойлоп билип келесиздер. Насип болсо, Кудай кааласа ушул жерде бир туугандар силерге дагы ден соолук, ишиңерге ийгилик, дайым эле ушундай сооп иштерде чогулуп, кафелер толуп, тойлордо, вечерлерде мындай концерттерде эмес, мындай соопчулук иштерде дагы батпай толуп, кийинкилерде дагы жакшы соопчулук иштерде бизге дагы баарыбызга насип болсун. Сендей балдар бизге дагы насип болсун. Биздин балдарыбызга сендей сага дагы келин чоң, аябай рахмат. Ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Баарыбыз ушул жерге кадам басып келген баарыбыз бир туугандар баарыбызга ыраазы болсун. Аллах ыраазы болсун. Рахмат баарыңарга. Кудай буйрса бедерде жакшы кыздар көп бирок кетсин да, жакшы келет калып коелу. Assalomu alaykum. Yerga kelgan qo'noqlar, baringizlarga chong rahmat. Beder chong rahmat. Shuncha Qirg'izistondan keldik. Shu bizni bir Allohdan kun-tun tilab, den so'lug'ini keldik. Xudo xolasa barcha yaxshi bo'lib degan o'ydamiz. Zulfiya qardoshimiz Alloh nasib qilsa, Alloh shuncha yerga yetkazdi. Xudodan qadamlar yaxshi bo'lib ketgan operatsiyadan yigilikdan chiqib, o'qib, o'zi yaxshi so'zlar söylab keladigan cho'ng umidimiz. Qo'shtab kelganlaringizga o'ta cho'ng rahmat. Har bir qadamingizda, har bir tilagingizni Alloh taolo qabul qilsin. Bor bo'lib edi. Bunchalik qo'rishni ko'targanman. Allah taolo shuncha sana yaxshi narsalarni sevib qilib seni o'zing aytmoqchi ko'piradi bo'ladi. Shu ko'pirada hech qachon o'zing aytmoqchi oxirgi yuragimning qolishi qalbimga sig'may duosini yuraver. Bor bo'l, tinch bo'l, eson bo'l. Baringizlarga chong rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı menen, Allah'ın yaratkanına bin mertebe şükür keltireylik, çekti şükür keltireylik. Şunday birigip oturganımızda. Men kıskarak kılıp Meder jönündө söylep keteyim. Mederdi çıkkandan başlap, buna jana söz bergende biraz tolkundanуу oldu. Şul kızdı alıp çıkkanга çeyim, buga çeyim Meder'din sırtынан videolarını görüp geldim. Bu kızı alıp gelgende Meder'de bir jakşı söz var da, dua kılgılaçı der. Hata vergileşi der. Oşol tura sözüne Kerim'de aytapaybe. Dua kılgın der. Biz dua kılganda kebir insanlar boloğu, bolboybu deyip o dua kılavuzdan. Oşonda Allah'ın görüp durar. Boloğu, bolboybu degen söz degen bu gümen sıra atası deyip boldurbayı koyu öğrenir. Bolok deyip dua kılışınız gerek.
Ошондуктан мeder Allah razı olsun. Sen şunday жақсы идеяны алып чыктың. Seni birinci kadamdan başlap tanımın, senin can köprüde de durgan şu Bukhara'nın eşiğin medreseni atap okup gelgen adamlardı men жақсы tanıyman. Men özüm dagı şu Bukhara'dagı medresenin eşiğin atlagan adamım. Sen oşolordun duaları menen, Allah'tın jardamı menen şu dengege жеткерип атасың. Adam balası bir iyilikке jetiş üçün 3 nereden ayabaş gerek. Birinci karacatты, ikinci menitti, üçüncü vakitti. Allah'ım sana uşul 3 nerseni bergen eken Allah'tın koldoğu menen uşul dengerge jetip oturasың. Allah'tın jardamı menen. Daima ilim bu yoldan kaytpa, soğuktun işin kılıp otardın. Ahirette dağı kimge sadaqa berdin ele, kimge soğuk kıldın ele dep surak var. Bardığımız surayбыз, oşol surakta ötüp etedin. Seni menen altında turgan uşul Sankt Peterburg'dagı Kırgız eli, sende jigiti var ekeni sıymıksanat. Mına men qaysı жерге барсам да ушу медер келип калыптыр. Медерге кандай жакшылык кылсак экен, ошол Зулфияга кандай кылып бир кесе тамагымды алып барсам берет деген Питердеги кыргыздар көп айтышты. Ушундай сөздөр көп болуп атат. Sen мындай демилгени кылып келдиң, Аллахтын жардамы менен бул жолдон кайтпа. Аллах жардам берип турса мынакей sen дуаларды сурадың эле, дуа менен бүтүп жана биз сыйлаган улам айтып кетпедиби башта? 2 айда кылган нерсени силер Аллахтын жардамы менен bir күндө бүтүрдүңөр деп. Бул ойлойм биздин кыргыз элинин дуасы. Senin çınığı Allah'a şengендigi, çınığı göңүлүңдүгүн, çınığı berilgendigin bolup, ayrı bir adamdın insafı gelevermey. Allah'ım sana uşunday nerseni жазып koyuptur, uşul joldan kaytpa, senin altında kırgız eli var, kırgız eli koldoyt daima. Uda kalada жақсы dua kılabız, düşönbü günü, pandemi günü, operasiyaga iyiliktir çıkıp, uşul barındaşımыздың kulağı жаркылдап çayınap, bir жақшынакай ийгиликке жетишине Allah'ım жардам берсин. Daima жақшылыкта жүрө берип, үй бүлөң тынч болсун, sen бактылуу боласың. Неге бактылуу боласың? Senin ата-энең бар. Ата-энелер бактылуу. Алтында seni сүйгөн кыргыз эли бар. Мынакей келип отурат бүгүн. Келе албай, жете албай калгандар канча бар. Болдеке ушуну берип коюңчу деп калоо тилектерди айтканы бар. Мен ошо калоо тилекти бүгүн сеңа айтканы келдим. Şu gelgenden beri 29 yanvardan beri gelgenden beri biz ökö çolukkanbız. Oşondan beri senin darayını жақсы сөздөр айтып келатат edim. Men sende көп nerse айтабын. Anan Kerim bir жақсы söz айтып ketti. Bir nersenin başlarının içinde qanday dengерге жетtiğini de Allah'tan suraş gerek. Allah'tan barlığından suraş gerek. Ben şu yerde çıdadığına bir hadis aytıp koyun da şu men sözümdü göteyim. Musa paygambarımdın uağında bir gelin boluptu. O gelin töröbeydi ekan. Musa aytты, sen Allah'tın elçisisin. Bana bir perzenti bersinçi dep Musa paygambarım aytsa, Musa paygambarım Allah'a aytsa Musa, sen aralaşma. Men bunu perzentsiz kılıp jarattım, perzentsiz bolot depti. Aradan 4 yıl ötkenden keyin bir günü karada, Musa paygambarım karada bayağı gelin balanı jetelep kelip atıptır da. Aytıptır, mine bagып aldыңбы dedi. Dese gelin aytты, yok, görüdüm, Allah berdi. Musa barıp Allah aytты. Allah sen ayttın ele, aralashma, bu perzentsiz ödü, meni peşine uşunday ele jastım ele dese, Allah'ım ne depti? Men boru kelbi zatmın. Gelin tündü tahajjud namazını okup, alakanın jayıp surad ele, men kıyalmadım, perzenti verdim dedi. Mınakey bizdin neder üniversitedek dağı bir borusdağı alakanın jayıp duadan pıtagılgan eken mınakey dengeline jetip oturat. Bugün dağı жақшынакай dua bereylik, uşu balanın işleri aldığa жүрө bersin, alakanды biyik kötörüp turup
Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Vel-akıbatı lil-muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed vel-aliki ve-shabiki ecmaîn amma ba'd. Jaratkan жалғыз Allah'ım, sen borkeli zatsın, sen yardım berip durgan jatsın. Allah'ım şu kızımız, karındaşımız Zulfiyaga Allah'ım özün yardım bergen. Vuraçlar tarağından berip atkan darı darmegi operatsiyalar ийгиликтүү bolup, uşu kızımız kulağın ulup, жақшылықта жүрүштү Allah'ım özün yardım berip nasip kılgın. Uşu inimiz Mederdin dağı daima Allah'ım baktulu oluşuna yardım versin. Daima üybülösü bilen tünç olsun. Daima жақшылыктын üstünde jüre versin. Toylarının üstünde jürüşte Allah'ım özü nasip kılıp, ömürün uzun kılsın. Rızkın büyük kılsın. Çölөгündeki imanın bekem kılıp, beşenedin saçlağa koyup, Allah'tan kulu bolup jürüştü. Allah'ım şu dünyasına nasip kılsın. Barımız, mine tilek menen, mine oy menen Kırgızstan'dan gelgen bolsak, oşul oylarga jeteylik. Her birimizde kız üylönüp, kız çıkarıp, bala üylöp, toylarda tapkan akçalar üstü bugünküdey şu Kerim'in kafesinde toylarda dönüştü. Allah'ım her birimizde nasip etsin. Rahmetke ya Muhammed Allahu hayber. Çok rahmat Mamrike. Anda mesela Alman'a tamak geldi tuğanlar gene istedim. Biraz basılı tamaktan oz deyip, жақсы sözlerden aytışıp, birbirisiyle tanışıp, tanımanlara birbirine istedim. Tamamınızlar tatlı olsun tuğanlar. Bu жерде шашып аткандар бар экен, тугандар. Көп сөз бойлы жыйынтык тазак деле туура болот деп ойлоп атабыз. Алдыңарга сый тамак тартылды тугандар. Буга акчанын деле кереги жок. Анан эгер көңүлүңөрдө болсо, Зульфия эжекеси бирок медер койгуз байке дегенди карабастан яшик бар тугандар. Шуну даярдап койдук. Эгер көңүлүңөрдө болсо, болбосо келип бергениңерге терең ыраазычылык билдиребиз. Туғандар сіздердің той болсын, майрам болсын туғандар, жақсылықтар болсын, келесіздер. Анда емесі мен ұшы Ақниет Аман оның жетекшісі Медерді жиынтық жаушы сөзге шақырып қойын келдім Медер. Рахмат сізге, Керімеге, Алла разы болсын. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, урматтуу Кыргызымдын сыймыктары. Сіздерге чындыгында кайрылы ушул ыраазычылык. Бул жашоодо эң кымбат болгон нерсе, урматтуу мекендештер, байлык, мүлк, дүйнө же бир бийлик эмес, эң кымбат болгон бул убакытта. Мына ошондой эң кымбат убактыңыздарды бөлүп, кыян туруп ушул жерге келип бергениңиздер биз үчүн чоң бакыт. Сиздерге чындыгында терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир басып келген ушул жерге кадамыңыздар калактаган чексиз эселеп соолуктар жазган болсун иншалла. Жакшы үмүт, жакшы ниет менен келдиңиздер. Ушул Зульфия эжеге жакшы дуамды берейин, жакшы сөзүмдү айтып кетейин, ушул эженин жанынан көрүп кетейин деп келдиңиздер. Аллах таалам кандай ниет максат менен келсеңиздер, ошол ниет максатыңыздарга жетиңиздер. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан дейт. Ушул жердеги мына Санкт-Петербургдагы кыргызымдын ушундай бир ынтымактуулугуна мен ушунчалык суктандым. Биримдигине суктандым. Сиздердин ушул Санкт-Петербургдагы кичинекей болгон ынтымагыңыздар чоңоюп, Керим аке, Кыргызстанга чейин жетип, түндүк, түштүк, оштук, жалабаттык, таластык, баткендик деген нерсени жок эсе чыгарып туруп, баары бир кыргыз ол бириксе дейт элем да. Биз да Москвада иштегенде ушундай бөлүнүп жарылуу болгон учурлар болот эле. Ар ким өзүнүн жердештери менен төрттөн үйлүү алып. Мен сиздерге таң калдым. Мына ушул жерде азыр 7 областтын өкүлдөрү менен кошо отурам. 7 областтын өкүлдөрү менен кошо жүрөм келгенден бери. Кызматтап жүрүшөт чындыгында. Эң негизгиси келген күндөн баштап бирде жатарыбыз эле башка болбосо күндө жанында жүргөн мына Улан байке. Улан байке келчи, мен жаныма келиңчи. Улан байке өзү көлдөн экен. Ана мен тамашалап, түйгүз жалабаттан окшойт десем, жок медер, менин келечегим алайдан да. Мына ушундай тамашаны көтөрө билген, ушундай бир өзгөчө
кайрымдуулукта жарышкан мээримдүү жүрөгүндө эч бир кымындай бир жаман ою жок инсан экен да. Анткени урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, мына ушул Улан байкебиздин эң улуу кызы врачтардын, докторлордун шалаакылыгынын айынан так эле ушундай Зулфия эжебиздей ооруга душар болгон экен. Мына ушул оорунун аркасынан жүрүп, ушул оорунун кандай экенин баардыгын көрүшүптүр, билиптир, сезиптир. Ушул кызымдын операциясы деп Россиянын паспортун алганга чейин мажбур болдук дейт. Россиянын кайсыл жерде жашасак дагы ошол кыйынчылыкка мажбур болдук дейт. Кыскасы ошентип отуруп, көп очерет күтүп, башка болуп отуруп, кызы аксыз операция болуптур, бирок аябай бир очерет менен көп мөөнөттө болуптур да. Анан кече биз 2-3 күндө бүткөн анализибизди айтып атат. Biz бул анализдерди 2 айлап, 3 айлап барам тапшырып жетишчилерге Аллах Таала силерге ушунчалык берип атат. Чындык. Bunun arkasında урматтуу мекендештер, кыргыз элинин дуасы турат. Бул дуа момундардын башкы куралы. Мен ошон үчүн дайым сиздерден суранам, урматтуу мекендештер. Биз айрыкча сиздердин материалдык жактан жардамыңыздарга муктаж эмеспиз. Biz sizlerden moralдык жактан колдооңуздарга, негизгиси дуаңыздарга муктажбыз. Биз көбүнчөсү сапарда жүрөбүз. Мына ушул сапарыбыз үчүн, сапарларыбызга, жумуштарыбызга, иштерибизге дуа кылып туруңуздарчы деп биз сиздерден ушунчалык терең суранып кетебиз. Дагы да суранабыз. Эртеңки боло турчу Зулфия эжебиздин операциясына урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер, бул жерде мусаапырчылыкта жашап атасыздар. Мусаапырдын дуасын Аллах Таалам сөзсүз кабыл кылат иншалла. Ошондуктан сиздер чын жүрөгүңүздөрдөн дуа кылыңыздар. Ушул эже жакшы болуп кетсин. Жалгызмын дебей, жанына баласын алып, баласы менен үйрөшүп, кайра ушу Санкт-Петербург шаарына кийинки келгенде, кандайдыр бир убактарда кулагынын баягы настройкасына, подключение настройкасына медер жүр мени алып барып кел деп эмес, баласын жетелеп алып алдыңыздарга келсин, иншалла. Ошол күндөргө Кудай жеткизсин. Чындыгында сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Аты аталып, аталбаган ар бир агалар, эжелер, бир туугандар, чоң рахмат. Негизги ыраазычылык ушул дагы Азимет деген Азимет клиникасына дагы терең ыраазычылык ушул Зулфия эжебиздин дары-дармегине, ошол жердеги анализдерине жардам берип атышат. Анан Керим агабызга чындыгында чоң рахмат. Керим ага мамилени кызматты үзбөйлү дагы көп иштерди жасайлы. Ушул Кыргызстанда турганда Санкт-Петербургдагы мекендештер кайрылып атат деп Керим агабыздын көз жашы менен сиздерге бөлүшкөн элем. Чындыгында ушул агабыз байланышып элибиздин аманатын чогултуп, түз дарегине салып, тосуп алып, мына элдин чогулуп отурганын уюштуруп, жана калса куруп эле отурбасын деп даам таттырып, чай берип, аш тартуулап аткан Керим агабыздан Аллах Таалам чексиз ыраазы болсун иншалла. Тапканыңызга береке берсин, ишиңиздер ийгиликтүү боло берсин. Урматтуу мекендештер, мына ушул негизи баягындай берешен инсандар менен көп мамиле жасайлы дейт элем. Ушул Керим агабыздын кызматтарына биз дагы баягындай кызматташ бололу. Жакшылык жамандыгыңыздар болсо, мына ушул Бишкек 1, Бишкек 2 деген ресторандар бар экен, кафелер. Мына ушул жерге келип, Керим агабыз менен сүйлөшүп, ушул жерде жакшылыгыңыздарды көрүңүздөр. Ушул жерге чакырып кетерлер. Буйруса кийинки учурларда ушул жерде эл батпай калчудай болуп бир жолугушууну Кудай насип этсин иншалла. Ана мен Улан байкеме сөз бергим келип турат. Улан ага, сиздерге чоң рахмат. Кудай кааласа ушул эжебиз жакшы болуп кетсе. Кызын да көрдүк, сүйлөп атат, сонун эжебизди алып барып көрөт, Зулфия эжебич. Кичине болсо да бир өзүнө бир дух алсын деп, дух берсин деп. Көрүп аябай бир башкача сезимде болду. Ушул кызындай болуп жакшы болуп кетсин негизгиси, урматтуу мекендештер, сиздерге чоң рахмат. Улан байкеме жакшы сөздөрүңүздү айтып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, общий жамаат. Мен бул Зулфияны интернеттен көргөм. Көрүп эле ушул кызга бир кызмат кылсам деп өзүмө бир ушундай эле сөз бергем. Ошол күн да келди. Келген күндөн баштап медер айткандай жапа турмак жокка жүрөбүз. Келинчегим экөөбүз кызыбызды алып алып. Менде деле иш көп. Бирок ушул Зулфияны көрүп, жана Керим досум айткандай, мен Керимге андан мурда айттым эле,
Mening проблемам жок эле нерсе экен деп ойлоп койдум да. Не демекчимин? Азыркы операцияны бул биз 10 жыл мурун башыбыздан өткөргөнбүз. Азыр Зульфия кандай ойлоп атса, ошол кезде, сарсанып атса, ошол кезде кемпирим экөөбүз, келинчем экөөбүз. Биз да ошентип переживать этип кыйналганбыз. Бирок бүт баары жакшы болот. Медер дагы үйгө келип көрдү кызымды. Сиз да келдиңиз. Жакшы болот. Бирок понедельник силер да көрүнбөй түшүнүп калбагыла. Понедельник операция болсо эле вторник угуп кетет экен депчи. Өзү андай эмес да. После операции бир жума больницада болуп, полный лечение алып, ошол жакта жатат. Андан кийин негизи бир айдан кийин гана подключение болот. Ал подключениясы эле 2 жума. Если по технологии ошондой болуп кетсе, бирок биз сүйлөшүп атабыз. После операции бир жумадан, 2 жумадан кийин эле подключение кылалы деп. Эми ошол ишке ашып кетсин. Баарыңар батаңарды берип, дуа кылып туруңар. Рахмат Куланбекке, дагы бир жолу рахмат. Эли журтубузга дагы бир жолу рахмат айтам. Артык эке бул жердеги жолун ага баардык урматтуу мекендештер. Анан Зульфия эжебиздин жанында жүргөн эжемди унутуп калайын деп турмун. Унутпайм, бирок дайым жүрөгүмдө ушул эжеге ухажер издеп калдык. Кимди алып барабыз, кандай кылабыз? Четиреп жүргөн жанында инсан керек деп отуруп, анан бул эже 10 жыл мурда булар бир группалаш сыяктуу экен да. Мен ушу жалгыздыктан булар радио угарман болуп, кече күнү узатканда чогулушунда 10 жыл мурда Манас радиосун угушуп, ошол жерде группа болуп, чогулуп, группалаш болуп, жакшылык жамандыктарын кошо сезип, ошол учурда Зульфия эже укчу экен кадимгидей. Ошондон бери мына катташып келген жанындагы Жаркына эжекебиз үй бүлөсүнүн 2 баласын таштап, мына жанында мен барам ушул кыздын жанында. Мен карашып келейин, эгер зарылчылык болуп аткан болсо деп мына келип бердиңиз. Жаркына эже, сизге дагы чоң рахмат. Негизги ыраазычылык Аллахтан болсун. Чоң рахмат. Албетте бири-бирибизге ыраазычылык, жакшы сөз айтканга эмне жетсин, чындыгында жакшылыктар эле боло берсинчи. Жакшылыктардын үстүндө, кубанычтардын үстүндө жүрө берели. Рахмат дагы жол урматтуу мекендештер. Сиздерди биз Кыргызстанда чыдамсыздык менен күтөбүз, урматтуу кыргыз эле. Негизгиси Аллах Таалам сиздерди туулуп өскөн мекениңиздерге, ата-эне бир тууганыңыздардын алдына аман эсен жетип барууну насип эткен болсун. Кээде Кыргызстанда ушунчалык бир кейсин да. Бир өгөй баладай болуп, бир ушундай сарсана болосун. Кошуналардын бир кагып силкен кошуналардын кол салуусунун аркасында сиздерди дайым издейбиз. Аллах Таалам баардыгыбызды, ар бир кыргыздын баардыгын бир алаканга, бир Кыргызстанга башын бириктирип, мына ошол Кыргызстанда татынакай өмүр сүрүүнү, жашообузду улантууну насип эткен болсун. Кудай ошого жеткирсин. Рахмат барыңыздарга. Келесип тургандар баарыбыз алакан жайда эртең Зульфия карындашыбыз аман эсен чыксын деп жакшы тилектер тилеп турабыз. Медер Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve la kuvvete lil muttaqin vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve aliki ve sahbihi ecmaîn amma. Jaratkan jalgız Allah'ım senin jakşı tilek kılıp, jakşı yaşoonu ümit kılıp, uşul jerde 10 mingde alakan jayı oturgan adamların den solukların çın kıl Allah'ım. Ömürlerin uzun kıl Allah'ım. Rızkıdın büyük kıl Allah'ım. Mine maksat menen, mine oy menen uşul jerge gelip işlep жүрген bolsa, oşo işlerine iyiliklerdi jarat Allah'ım. Ar biribizin yüreklerimizni, imanlarımızı bekem kılıp, peşenemizi sajdaga koyup, 5 vakt namaz okup, Allah'ın kulu bolup жүрüştü Allah'ım ar biribizge nasip kılsın. Allah'ım okugan namazlarımızı, bergen sadakalarımızı, kılgan ibadatlarımızı kabul kılıp, daima jakşılıktın üstünde Allah'a kulçuluk bolup yaşaştı Allah'ım ar biribizge nasip kılsın. Oşonda öyle jakşı ümit menen gelip, uşul jerde jakşı tilek kılıp oturgan şul karındaşız Zulfiyanın dağı den soluğun çın kıl Allah'ım. Ömrün uzun kıl Allah'ım. Vraçlar kılıp atkan operasyası, darı darmekleri şifa bolup, şu karındaşımız tilegen oyları var, ula bulup, arabızda jakşı жүрüştü Allah'ım nasip etken. Oşonda eyle uşul jerge gelip, uşul
alıp gelip şuna çoğun köpek berip atkan şu Kırgız eli üçün yaşayımın dep çıkan jigitlerden beri mederdin dağı Allah'ım den soluğun çıngın. Ömrün uzun kıl arasılığın bir kılın. Allah'ım mederge yüreğinde imanı var. Allah'tan korku oturgan, yaxşı bir gelinçekte tuş boluştu Allah'ın nasip etken. Oşonda ele şu jakın ay qarindaşlığınдағы kılgan soğuklarını Allah'ım kabul olgan. Üy bülötü menen amançılıkta olsun. Soğuklarını kabul kılıp, жақсы iyiliklerge жетişip, emigi жылы bu fiyanın toylarında hizmet kılıştı Allah'ım sana nasip olsun. Rabbana atina fid dünya hasenata ve fil ahiret hasenata ve qina azabannar. Elhamdülillahi rabbil alamin. Daima kerimdi unutup alıyorum. Amin. Faiz bereket ketmesi ödetmesin, Kudayım tınçılığın versin. Uşul bizdiye mümkünçülük verip, uşul saraydı körküne çıkarıp, uşul sarayda koyup köröylük dep, en bir jakşı kılıp atkan kerimdin dağı bilesi tınç bolsun. Kılgan soğuklarını Allah'ım kabul kılsın. Bala çakadı menen amançılıkta olsun. Bergen sadagaların, kılgan ibadatların Allah'ım kerimde kabul kılsın. Daima işler aldığa jürörsün, tilegen oylarına jetip, uşul jerde jakşılıklar bolup, uşul kafeden düşken akçaları kerimge bayıtıp, zeket verip yaşaştı Allah'ım kerimge nasip kılsın. Allah'a emanet. Allah'ım şu kızga şifa versin. Daim şifa versin. Şu alışkı yerden geldi şu kız. Kanday iş kısa, kanday yemetsem şu kız kaldat anam şifa versin. Şu yerde durganlardan bazıgın duası kabul olsun. Birinci, apa degen söz duksun balasından. Şu balası tilegen çekti. Oyluğun çekti kızım. Kız balam daima jakşılıktın üstüne versin. Öksürüyorum burada Allah'ın sınavı kızım. Gelinlerden düşkesin oğlum. Hiç Toysundan ayrı böyle jakşılıklarda jürövergen. Allah şifa versin. Balamdın milyonu toyunda gülgen. Özüm ile özüm de yakın kızım.